Кыргызстанга Алмазбек Атамбаев күтүүсүз кайтып келеби? Быйыл 17 сентябрда Алмазбек Атамбаев 70 жашка чыгат тура. Юбилей. Ага чейин чет жерден Кыргызстанга күтүүсүз кайтып келеби? Бул таризде ар кандай божомолдор айтылууда. Жакынкы айларда келеби же президенттик шайлоого утурлай саясий аренага чыгабы? Айтор саясий элитада кулак түрүп отургандар арбын. Паса жылыга 7 апрель сайын Алмазбек Атамбаев элге кайрылуу жасачу эле. Бу саам эмне дейт болду экен? Булак Арыба Кейжи. Адилет Айтикеев бийликтин сый-урматына татый тургандай эле кызмат кылууда. Дээрлик аппарат фейк фабрика жасай албаган жумушту Адилет Айтикеев жалгыз аркалап, Камчыбек Ташиевди сындап, компроматтарды жайып айтор талкалоого багыт алды. Мындай күрөш улана берсе аягы кандай тамамдалат? Ошол эле кезде Ташиевчилерде куру калышпай Адилетке отпор беришип чегинчүүдөй түрлөрү жок. Ошентип күрөш күүсү чыңалуу эле баратат. Бул согуштун сыры эмнеде? Камчыбек Ташиев президенттик шайлоого аттана турган эң күчтүү талапкерби? Ошол үчүн саясаттын көңүл борборуна айланганы кербезиби? Бир жагынан алып караганда, эгерде Ташиевке төө басты каршылык күчөй берсе, анын рейтинги мындан дагы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Андыктан душмандар ойлонуп иш кылышы керекпи? Ал эми бийлик Адилет Айтикеевди баалап, ушуга чейинки эмгеги үчүн эле квартира берип же жогорку деңгээлде сый-урмат көрсөтөбү? Каражанын кар чуруп тобокелге барып башты канжыгага байлап коюу опурталдуу эмеспи? Булак Арыба Кейжи. Токторбаевдин колунда көзүрү болгон үчүн жоопкерчиликке тартылбай жүрөбү? Кызык кубулуштарга карк болуудабыз. Мисалы, Жеңишбек Токторбаевдин Ош шаарынын мэри кезиндеги ыксыз иштери соц тармактарга кенен кесири жайылууда. Журналисттер, блогерлер жана бизнесмендер, андан жабыркаган жарандар, айтор арбын арыздаттануулар чыгып келет. А эмне үчүн Жеңишбек Токторбаевдин жоопкерчилиги каралбайт? Колунда компроматы барбы? Айрым кыраак адамдар эксмердин көзүрү бар деп айтышууда. Анысы кандай болду экен? Булак Арыба Кейжи. Бекмурза Эргешовдун мандатын ким сактап калган? Парламент депутаты Бекмурза Эргешов боюнча чуулгандар басылбай келет. Интернет айдыңында айын кептер чыгууда. Ал 1999-жылы баңгизат менен кармалып сот жообуна тартылганбы? Буга чейин мандатынан ажырап калаарда коллегасы Шайырбек Ташиев калкалап койгонбу? Айтмакчы, журналист Ыдырыс Исааков да жарытылуу жооп ала албай кубалап жүрбөдү беле? Кыскасы, соболдор кабыргасынан коюлууда. Натыйжада тиешелүү органдар Бекмурза Эргешовдун өтмүшү боюнча официалдуу маалымат берип коюуга тийиш. Булак Арыба Кейжи. Мекендеш. Эгерде Камчыбек Ташиев жана анын командасына карата кысым күчөй берсе, анда саясатта күтүлбөгөн бурулуш болушу мүмкүн. Азыркы ташталган кадамдардын баары Ташиевдин камалышына баратат. Ташиев мүнөзү боюнча үнсүз карап тура берген адам эмес. Кырдаал чектен ашса, ал мурдагыдай курч позицияга кайтып, ачык саясий күрөшкө чыгышы толук ыктымал. Мындай учурда бийликтин ичиндеги жабык сүйлөшүүлөр, коомчулук билбеген фактылар, жашыруун чечимдер сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Эгер андай болсо, элдин ишеними эле учурда бийликке да, күч органдарына да солгундайт. Кыргызстан тарыхында мындай учурлар болгон. Элдин ишеними эки тараптан тең кеткен кезде саясий боштук пайда болот. Ал боштук көпкө турбайт. Адатта ошол учурда жаңы лидер чыгат. Жаңы лидер ким болот? Бул башка маселе. Мен жаран катары мыйзамдуу президентти колдойм. Эл Садыр Жапаровду шайлаган. Демек, конституция боюнча ал каалаган адамды кызматка коюуга да, кызматтан алууга да укуктуу. Бирок мамлекет жеке адамдар менен эмес, институттар менен башкарылышы керек. Достук, жердешчилик, тааныштык менен эмес, мыйзам менен иштеген система керек. Кыргызстан келечекте туруктуулук үчүн күчтүү институттары бар. Тең салмактуу парламенттик башкарууга барышы керек деп эсептейм, дейт Асыран Айдаралиев. Анаке Акылбек Жапаров табылды. Отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн, баягыда башбакандыктан алынганда ашык кемиже 30 миллиард сомду солоп кеткени боюнча түрдүү шек жаратып, ошол бойдон дайынсыз жоголуп кеткен Акылбек Жапаров деген кичик кишини билсеңер керек. Ошол кичик киши кечээ BBCге маек берип, ишкер Шаршембек Абдыкеримов
калп айтат деп балп этиптир. Шаршембек Абдикеримов: мен 5 маал намаз окубасам дагы Кудай деп жашайм. Ал аруак менин жүрөгүмдө. Кудайга ишенем. Мен BBC-нин Лондондогу филиалына барайын. Феликс Кулов менен Акылбек Жапаров келишсин. Үчөөбүз Куранды кармап туруп онлайн аркылуу сүйлөшөлү. Мага ал схеманы Феликс Кулов сунуштаган эмес. Ал схеманы мага Акылбек Жапаров өзү сунуштаган. Келишсин, экөө тең Бишкектеги BBC-нин филиалына онлайн жолугушуу кылалы. Калп экенин колдоруна Куран кармап туруп айтылсын. Мен каршы эмесмин. Шаки, Улуу Британия, Лондон. Эмилбек Каптагаев: бул күндөрү Шаршембек Абдыкеримовдун социалдык түйүндөргө жарыя болуп жаткан маалыматтар кеңири талкууланып жатат. Анын айтып жаткандары көпчүлүктү кайдыгер калтырган жокко дейм. Мен бул адам менен жеке тааныш эмес экенмин, жеке баарлашып дагы көрбөптүрмүн. Бирок сыртынан жасаган иш-аракеттери боюнча жакшы эле билгендей болчумун. Менде анын кандайдыр бир образы калыптанып калган эле. Бирок акыркы жазып жаткандарын окуп, мурдатан калыптанган образынан башка адамды көргөндөй болуп жатам. Ишке чындап күйгөн, өз колу менен жасаган иштердин кыйрашын көрүп туруп, жаны абдан кейип турган адамды көрүп турам. Азыр деле мүмкүнчүлүк берилсе, ошончо чарбаны кайра көтөрүүгө шымааланып киришип кете турган ишкерди көрүп жатам. Мал боор эти менен тең деп элибиз төгүн жерден айткан эмес. Чынында эле миңдеген адамды жумуш менен камсыз кылып турган, мамлекетке миллиондогон сом салык жана башка төлөмдөрдү берип турган ондогон ишканалар бир заматта күмжан болуп кетүүсү акылга сыйбай турган иш да. Чын-чынына келгенде иштеп турган ишканалар мамлекетке өткөндөн кийин ошол эле бойдон иштеп кетүүсү, же болбосо андан дагы жакшы иштеп, мурдагыдан дагы көп салык төлөп, өнүгүүгө мурдагыдан да көп салым кошуусу керек эле го. Бирок билишимче, аюуга кирген деле, ага кирбеген деле ишканалар ГКНБга кийлигишкенден кийин таптакыр токтоп калып жатпайбы? Мисалы, салыктын башчысы Алмамбет Шыкмаматов кайсы бир жабылып калган мейманкананы мисал кылып жатпайбы? Өзү таң калып калгандыгын айтып. Менин жеке оюмда иштеп турган ишканалар ГКНБнын аракетинен улам иштебей калуусун Кыргыз Республикасынын экономикасына, анын туруктуу өнүгүүсүнө карата жасалган диверсия деп деле айтса болчудай, чылпагын алам деп көзүн чукуп салгандай. Ошондуктан ГКНБнын акыркы жылдардагы бизнес чөйрөсүнө, экономика тармагын карата жасаган иш-аракеттери боюнча атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, жыйынтыгында акыйкат чечим кабыл алынып, ГКНБнын иш-аракеттерине саясий дагы, юридикалык дагы, моралдык этикалык дагы баа берилүүсү керек деп жазат Эмилбек Каптагаев. Жакынкы чыгышта чыңалуу Иран соккурганын билдирди. Иран Ислам революциясынын сакчылар корпусу Израилдеги жана жакынкы чыгыштагы АКШнын аскер базаларына соккурганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Аскерий штабтын маалыматына ылайык, билдирүүдө соккулар Эйлат, Димона жана Тель-Авив шаарынын түндүк бөлүгүндөгү буталарга багытталганы айтылган. Ошондой эле КСР жакынкы чыгыштагы АКШнын айрым аскердик базалары да бутага алынганы маалымдаган. Билдирүү Ирандын мамлекеттик телерадио компаниясы аркылуу жарыяланган. Булак Супер KG.